Kvadrat metrege biz üyede kurup atağız. Ama sıkar borçlarını tuvalette kirgizip kuruluşları mınday. Şunu olacak Kırgız kalarında etme kompleks bu yerге жайгашты. Фонтанды иштетебиz. Фонтанды Бишкекте Фонтан групп компанияны келип ушунча суусундуктарды иче турган баягы элдер эсеп келгендер отуруп кышта да иштейт. Кышта да иштей турган кылабыз да. Азырлене боюнча мына жерлерге азыр биз мына жерлер шойдан калат. Биз 200гө ашып бактаракта эмелерде отурабыз. Азыр бул жерде жок. Башка дагы эмеде башка дизайн менен иштетебиз да. Үлгү кылат шаардан. Кандай болот шаардын ичи? Фонтанды эски неме боюнча эле калтырдык, размер боюнча чоң эле болсун депчи. Союз малында коючачы. Баягындай жакшы эмеден койгула. Цветной. Цветной болот. Музыка. Могул жерде экран болот чоң эле. Реклама основной эле раз неме могу брусчаткаларга кетип атат, чоң өтө территориячы. Тандап неме болот. Көрсөк, компьютерден көрсөк, мына свет сал аткап кетти да. Мына свет. Болот. Новый богатый Богатый Шуну бизде компьютерде жасалган ушуну коюп коюп да. глянцевый, да? Глянцевый. Бишкекте неме болот ага? Сапат жакшылык кийин мыналар беттер андай эме болуп кетет. Гарантиясын койдуруп атабыз. Бул жака башка кылып бербейбиз да, мына карачы. Азыр өзүбүз кура турган болсок, ушуга эле 5-6 миллион детиле да, мына жерде доңдойбуз десе. Пайдасы жок. Аны булар эме кылат. Азыр мына кычкы кылып берип коебуз, эме арендага жерди конкурс менен бердик да. Канчага бердик жылга? 5 миллион сом мына акча түшөт. Наоборот, акча кетирбейбиз, акча таап атабыз да, мына жөнүндө турган жер. Оңдолот да. Шаарда муниципалдык жерлерди бардыгын ушундай беришибиз керек да. Биз жер менен киришибиз керек, инвестор акчасы салыш керек да. Эми өзүбүз акча кетирип атпайлы, 30 миллион, 40 миллион деген акчаларды кетирип атабыз. Ана Салиевага кетирип атабыз паланча миллион акча. Өзү негизи ошондой инвесторлорго бериш керек да, ошондой жерлерди. Ушундай кылып оңдосо шаар ушинтип оңоло берет чекет. Наоборот, бюджетке пайда алып келебиз да. Же жасабайбыз, же жасай тургандарга бербей жүргөнбүз да, мына көпчүлүк. Бериш керек, шаарда муниципалдык жерлерди 1 грамм, 1 сотик жерде сатылбаш керек. Бирок биз жер менен кирип инвестор акчасы салыш керек. Максат ушул да бардык жерде. Ушундай кылыш керек. Бардык жерлерди инвесторлорго бериш керек да. Өз акчасын салсын, конкурс менен. Туурабы? Жакшы салам. Талкалан жок болот да анан. Турат, же элге пайдасы жок, же эмеге. Жөн эле кучактап алып отурабыз да. Ушундай шаардын ичинде муниципалдык жерлерди конкурс менен беришибиз керек да. Өзүбүздү ойлобой, элди шаарда ойлош керек. Эртең мына жер бүткөндөн кандай кооз жайга айланат да. Туурабы? Мына архитектор менен турасыз. Бериш керек ушундай жерлерди, мына эртең ушулар жакшы жасаса, үлгү кылып көрсөтүшүбүз керек. Шаар ушинтип оңолот. Анан буга эмнеги жылы силер ремонт кылабыз, башка кылабыз деп акча кетпейт болду. Бул наоборот акча таба берет бул жерден. Таба бересиңер бюджетке. Башка өзүбүз жасасак, эмдиги жылы ремонт, фонтан бузулуп атат, мынтип атат. Акчаңар кетире бер. Бюджетти только тонойбуз да. Мына ушундай вариантка кетишибиз керек. Бардыгы.
Биз шаар боюнча муниципал ар бир квадрат метр жерден бюджетке акча. Ошондо биз азыр бюджетти эселеп көтөрөбүз. Миллиард кошсок болот да. Мына ошо бюджет. Мына защищенный статьяны кээ-бир мугалимдердин айлыктарын кошуп алып эсептеп алып, убагында биз бюджетти мынча көтөргөнбүз деп кээ-бирлер мактанып атат. Ал защищенный статьялар. Бюджет мына бюджет. Мына жерден эселеп көтөрсөк болот. Мына бир рекламный щиттен 22 эсе көтөрүп атабыз. 97 миңден 2 миллионго бердик. Паркта бассейнден 1 тыйын бербепти, 1 тыйын берип коюшкан, менчиңде пайдаланып жүргөн. Мына азыр 850 миң сомго бердик. Турабы, түшүрүп бердик акчасын. Мына жакында баштайт оңдой. Мына паркты, Навай паркты 700 миң сомго берип коюшкан. Азыр проект бүтүрдүк. Эми жакында 6 миллион, 7 миллион сомдон акча түшө баштайт. Келечек 10 миллиондогон акчалар түшөт да. Мына бюджет. Мына көтөрө турган жолу. Мына мугалимдердин айлыгын республикадан берип коюп бир мезгилде паланча миллиардка чыгып калсабыз ошону мынандай көтөргөнбүз деп атат. Жалган сүйлөп атышат бардыгы. Бюджетти мынантип көтөргөндө. Аны мамлекет эмес, ишкерлер гана көтөрүп коюп атат. Мына азыр ушул жерлерде силер журналисттер билишиңер керек да. Канча жылдан бери жөн эле турду да. Азыр бюджеттен акча кетире турган болсок, мына жерге болбоду дегенде мына фонтандын өзүнө эле 7-8 миллион сомдук азыр баягында музыкальный чоң цветной чыга турган фонтан жасап беребиз деп атышат. Ушунун өзүнө эле бир 7-8 миллион бюджеттен акча кетирет эле. Мыналарын мына брусчатка басып, мыналарын оңдош болбоду дегенде бир аз 32 миллион сом, 45 миллион сомдук инвестиция ушуну кетирет элек да, 45 миллион. Мына азыр булар 45 миллион сомдук акча ушул жерге салып атышат. И андан сырткары бюджетке бизге жылына 5 миллион сомдон акча төгүп берип атат. Арендага алышты да жерди, конкурстун негизинде. Мен дайым айтып жүрөм, мына биз шаардык мэрия, муниципалитет инвесторлорго келгенде жерди 1 грамм жерди ушуларды сатпай, биз жер менен киришибиз керек, инвестор акчасын салсын. Ошо негизинде шаарга, элге дагы жакшы, анан бюджетке дагы пайда келет да. Экинчиси, мына будан кийин бул содержание, кийин эгер биз өзүбүз курганда, мына жерди бир адам карайт эле, шыпырайт эле, тазалайт эле, ага дагы бюджеттен айлык беришибиз керек. Булар мына ишкерлер өздөрү карайт, бүт бардыгын өздөрү карайт да. Бюджетте бир дагы тыйын кетпейт, только акча пайда табат. Эң негизгиси шаарга, шаардыктар, шаардык коноктору ушул жерге келип, мына этногородок. Биз чоң ресторан, заманбап ресторандар менен же кафелерибиз менен туристтерди таңкалдыра албайбыз. Биз өзүбүздүн үрп адат, каада салтыбыз менен, улуттук тамак ашыбыз менен ошол туристтерди таңкалдыра алабыз да. Ушул жерде мына бир Кыргызстандын этногородогу болсо, Ош шаарында этногородок болот. Келген коноктор, туристтер ушул жерге келип, даамсызып кете турган шарттар түзөлөт. Кудай буйруса ушул жерди бүтүрсөк, анан шаардагы көптөгөн муниципалдык жерлерибиз бар да. Ошонун бардыгын инвесторлорго ГЧП кылып туруп беришибиз керек да. Бюджетке да пайда келе турган кылып, инвестор да пайда көрө турган кылып. Мына Навай паркты да айтып атпайлыбы? Азыр 5,5 гектар жерди биз оңдой турган болсок, ал жерге дагы бир болбоду дегенде 100-200 миллион сом акча кетиришибиз керек. Жаңы заманбап аттракциондорду кое турган болсок, ал паланча миллиондогон акчалар. Ошон үчүн биз айтып атабыз, проекттерди даярдаттык, инвесторлорго берели. Мына силерден мүмкүнчүлүктөн пайдаланып келгиле, ошол инвесторлор катышсын ошо Навай парктын конкурстарына. Ошол жерден жерлерди алып, ушундай заманбап кылып оңдоп, анан шаардык бюджетке да пайда алып келе турган болуш керек да. Биз ушун максатыбыз ушундай.